Балам, эгер сен бүгүн абдан жакшы ойносоң, бүт Кыргызстанга тааныласың. Анан Кудайым буйруса, чет өлкөлөргө, конкурстарга барасың. Эле койчу да койчу. Макулбу балам? Ата, эгер мен бүгүн комузду жакшы чексем, мага жаңы комуз сатып бересизби? Албетте балам. Бүгүн сен тиги мектептеги концертте өнөрүңдү көргөзсөң, ушундай бир татынакай комузду сага тартуулайм дейсиң. Элдин баары сени карап оозор ачылып кол чабып эле отуруп калышат. Жарайбы? Жара балам. Аззам. Кала. Жан, барам курткаңды алып келе калчы, Чуркан. Бүгүн сатып берем. Канча жолу айткансың сатып берем деп. Бул комуздун эскилиги жетип, үнү да жакшы чыкпай калыптыр. Мына. Келе. Мурда ашыкча акча жок болчу. Мына балам, атайын сен комузуңа деп акчаны чогултуп коем. Бардыгы сен үчүн балам. Кана даярсыңарбы? Болбосо кет, мектепке кечирип калабыз. Кеттик. Ата, сиз ременди такпайсызбы? Такпайын деле койсо боло берет. Бул жакта гаишниктер деле турбайт. Атаңдын ою боюнча ремень кайдыр үчүн керек, өзү үчүн эмес. Кандай түшүнбөйсүң? Балаң сага карап, бана сенин кылганың күнү кылат да кийин. Болдучу. Мына биздиңбу? Эми штрафка акча төлөш керек. Апа, эмне үчүн мен атамдан кошумча сабакка акча сураганда жок деген болчу? Көрүп жатпайсыңбы, балам? Атаңдын ушундай нерселерине акча керек болуп жатпайбы? Айндар Кудай өрүшпейби. Таң атпай туруп алышкан эч качан турчу эмес эле бул жерде. Күндө ушунча акчаны бергенге ичиң ачышпайбы? Ай, каяка ортасына көзүн ачып калбайсыңбы? Баскыла. Ай, басып өтүп кетпейби? Ата, ал менин эжекем да. Баса бизди тааныган жок болсо экен. Мен кайдан билиптирмин аны? Чуркай эми мектепке кечигесиң. Кечинде көрүшөбүз, Ата, саат 4-кө кечикпей келгиле. Макул балам. Сөз бербедимби? Чуркайбы тезирээк. Бара кой. Кожош, Данчиктин конкурсуна жаштакка кийинип баралы. Жетишесиңби? Жетишем. Бат-баттан товарларды точкаларга жеткирип койгон. Келип калам дебедим. Акын эле айдачы. Мен эле айдап атам го. Эң башкысы гаишниктерге кармалбай, көздөрүнө көрүнбөй, бат-баттан акча таап, силерди баксам болдубу? Туура да. Ай, билесиңби? Камчы ат үчүн, атиги жүгөн эшек үчүн. Ал эми таяк болсо акылсыздар үчүн берилген экен. А бизге, адамдарга, мыйзамды сактап, эрежени сактап, кырсыктарга учурабаш үчүн ышкырык менен таяк берилген экен. Ошондо сен мени акылсыз деп жатасың да, Болот эмнеге болбойт? Болот, мына элдин мында токтоп. Келип жумушум. Макул анда, ишим жакшы болду. Болуптур. Мейли кечинде көрүшөбүз.
азыр мен кайра чыгайынчы. Машина сүзүп алам. Ay Cigit, niye kızdın onu? Kanday geçirip koy, emne kızdın başına ne? Senin şaşkın bile kanday işin var. Tavuk şu kondorun aynen kançalığın haber yok adamlar. Kuday saktасın, машина кой, киши сүзгөн жокмун го, эч кимден өлгөн жок. Ay sen bundan da katıyorsun. Өзгөрдө эле күнөө өлүсү бар, кичине тормузду тепкенде мындай. Abi, men bunu ölüm mü? Senden başka. Давай gayip çaktı al. Emne kıyım bulursun. Гайпай жок эле бүтүрөчү. Gayip. Гай жок, канча дес. Yok kaça деген beri. Жок, мен бастырсылайм. Менде 4000 бар, ушуну берейин. Evet, 4000 чоңго сен мол 4000 4000 болбой де. Sağ bize. Komuzlarınız бар екен. Komuzlarınız қаншадан? Өрік бар ең жақсысы. Ошо өрүктү бериңизчи. Канча дейсиз? Өрүк комуз. 8. 8000? Үйөже. Мынча кымбат? Бұл ең жақсысы өріктен жасалған. Концертный. Канчага бересиз? Түшөсүзбү? Түшө албайм, ол эме. Чехолу менен бирге ошончо турат. Чехолу бар. Кымбат экен. Жакшы комуз экен эже. Азыр эле. Отурыңыз. Эже. Менин акчам бир аз жетпейт экен эже. Кандай кылсак болот? Толук бермейинче бере албайм. Эже, мындай кылбайлыбы? Мен азыр бул жакта акчаны берейин. Анан соткамды кошуп берейин эже. Жок, андай болбойт. Толук бериш керек. Эже, анда паспортумду да кошуп берейинчи, анда мына өкөнтөн кошуп берейинчи. Суранчы, күтө туруңузчу, мен эртең сөз салып кетем. Алло. Каяктасың? Баратам аз бартам. Комуз алдыңбы? Барганда айтып берем де. Келеми батыраак. Ладно, давай.
Ата, сиз машинаны кайда койгонсуз? Машина. Машина. Атам дагы тура эмес жерге машинасын койгон экен да. Жол эрежесин сактабаган бул айдоочу күбөлүккө алышат. Эми окуп алышат. Окуп алгандан кийин баягы турмушта бир жерден болсо бир жерде все равно жол эрежесин бузат. Ошону өзүнө өзү тартипке чакырыш керек да. Бул тартипке чакырып жолду сактап, тиешелүү айдоо шартына көзүш керек. Бүгүнкү күндө жол эрежесин сактабаган фактор абдан көп Кыргызстанда. Мыйзамдын сыйлабандыгы көп болуп атат да бизде. Мыйзамдын баары негизи шаккеш келген күчтүү мыйзамдар. Просто сыйлабандыкы мыйзамдарды аны сактабагандык калып келет да. Ар бир жол эрежесин бузган боюнча өзүбүз статистикалык анализ жүргүзөбүз, анализ деп коет. Анын баары тең бул жол кырсыгы менен байланыштырып баары тактайбыз да. Эми биз бүгүнкү күндө азыр ачык айтканда бул тез ылдымды ашырышат. Бирден бир көйгөйлүү маселе биринчи жана куу өчөт, карама каршы чыгышат жол шартына. Аягы акыры жол кырсыгына алып келет. Анан практикада көп көрсөтөт, өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына корду тагынбайт. Уйдулук телефон менен сүйлөшүп жүрө берет. Мас абалын айдашат. Бул бирден бир көйгөйлүү биздин маселе айдоочулар тарабынан. Жанагы жанып турган чырак рухсат бербеген кызыл жанып турса дагы болбой өчөт. Кууп артына бирөө кууп келаткансып. Ошондой эмелерде жанагы жол чийимдерди көзгө илбейт. Элди ташыган шартын баарын бушат. Кичинекей жаш жетилик баланы, 12 чыгадык баланы алдыңкы орунга отурусуп алышат. Же аны сактоочу жанагы автокресло деп коет. Ошондой шарттар менен айдап алып жүрүшпөйт. Ушунун баары тең алып келип жанагындай жол кырсыктарын алып. Бардык шарты бар, чындап келгенде. Биздин Кыргызстан мамлекети экономиканын деңгээлин өзүңүздөр байкап атасыздар. Туурабы? Кыргызстанда мына Бишкек шаарына алып келет, кандай жолдор шартты түзүлүп атат. Асфальтировать этилип атат, жаңы светофор объекттер тургузулуп атат, чийимдер чийилип атат. Ага деле болбой эле нааразычылыктарын, арган интернет булактарын чыгарып атат. Мында алып келсек, биздин айдоочуларга карата бардыгы шарт түзүлгөн. Жана автобекеттер бар, окуу жайлары бар. Айдоочу күбөлүк ала турган атайын тийиштүү мамлекеттик орган бар. Окуу жайлар бар. Техникалык жагынан көйгөйлүү маселелер бар. Мировой деңгээлге алып келе турган жанагындай стендтер жок окуу жайларында. Алар жанагы отуруп стендтерге окуп, жанагындай ар кандай упражнениялар кылыш керек. Жанагы окуу деңгээлинин мисалы үчүн сабактар астыгыбы, тарбия берүү боюнча бул туура тарбиялап атат, татыктуу тарбия берилбей жатабы, берилип атабы? Булардын баары тең бул көйгөйлүү маселе. Бул мировой практикада деле бар андай. Бирок мен ойлойм, эгер бул адам өзүнүн тарбияласа, настоять этсе бул окумак адамдар. Анткени бизде баарында шарт бар. Эгерде кааласа, жанагындай мастерлер жанына отуруп алып үйрөтүп атпайбы? Бул көңүл коюштук болуп атат. Көңүл коюп ушул мастер турса, жана практик занятие өтүп, жана вождение кылганда эле ошону тактай үйрөнсөлөр, мен ойлойм баары үйлөнөт деп көп жаштарыбыз тоот боздукка сылып жанагы техника азыркы автоунаалардагы чет мамлекеттик унаалар болуп атпайбы? Тез ылдамдыкка бат өрчүт батлер. Мурдагы техника менен азыркы каражат автоунаа каражаттын айырмасы да бар да. Ошолордун баары мен ойлойм жол эрежесин бузганга алып келет. Биз ички иштер министрлиги тарабынан жол коопсуздук башкы башкармалыгы. Жана андан тышкары биздин Кыргыз өкмөтү тарабынан чоң бул жол эрежесине өзгөртүү жана реформа киргизүү биздин кантип жол эрежесин сактап жана жол эрежесин болтуруу максатында жаңы бир өзгөртүү, жаңы форматта иштөө маселелери коюлган. Атайын тийиштүү орган түзүлгөндөн кийин, жол коопсуздук камсыздоо башкармалыгы түзүлгөндөн кийин бул багытта биздин кызматкерлер уже иштей баштады, катуу иштей баштады. Бүгүн күнүгө көзөмөлдүк алып атабыз. Көзөмөлгө алгандан кийин ошого кандайдыр бир өзгөрүү бар деп эсептесек болот да. Муну да өкмөт
карап турат, бизди көзөмөлгө алып атат. Биздин ички иштер министрлиги тарабынан да көзөмөлгө алып, министр тарабынан, биздин заместитель тарабынан баарын көзөмөлгө алып турат да, Абсоломкан баарын карап атат, кандай иш алып барып атат. Бизде азыр күнүгө кызматкерлерге тийиштүү шарттардын баарын түзүп берүүгө аракет кылып атабыз. Ар бир патрулдук транспорт каражатын ушу жол көзөмөлүнө чыгарып, балдарды өзүнүн ишиңерди тагап баруу, тиешелүү нормативдик актыларды жана ведомство актыларды так билүү, биздин айдоочулардын жарандар менен кандай мамиле кылуу, кандай сүйлөө шарттарын түзөт. Мынага бүгүнкү күндө бизде биринчи этапта бизди окуу процесси бүттү. Биздин кызматкерлерди биз окутуп атабыз, мыйзамдарды окутуп атабыз. Андан тышкары жанагы биринчи медициналык жардам көрсөтүү жол кырсы болсо, аны да окутуп атабыз. Ар бир кызматкердин өзүнүн функционалдык милдетин аткаруу боюнча өзүнө жумушун боюнча сабактар өттү. Анан кийин жерлерде биздин жетекчилер тарабынан дагы алар да өзүнүн колунан иштеген кызматкерлерге тиешелүү деңгээлде жумасына 2 жыл сабак өтүшөт. Анан дагы кандай конфликттер болгон элдер менен кандай сүйлөшүү болгон алардын баарын жашыруун жана ачык көзөмөлгө алынып текшерип атат. Ардашуулар бар, мына интернет булактарын өзүңүздөр эле көрүп атпайсыздарбы? Баары общий доступный болуп атпайбы? Биздин кызматкерлер, может быть, туура эмес сүйлөп, туура эмес эски метод менен жанагы айтып атпайбы, техпаспортты бериңиз деп, азыркы күндө эми техпаспорт, свидетельство о регистрации транспорта деп бул бир какой-то болбогон бир сөз үчүн талашташса болуп атат. Анан административдик протокол түзүп койсо, мен бул протокол менен макул эмесмин, токтоо менен макул эмесмин дегендей ошондой бир эмелер менен арыздануулар менен бизге кайрылат да. Андан тышкары мага карата туура эмес сүйлөдү, анан кийин мага орой мамиле кылды деп ошондой мааниде көп жарандар кайрылат да бизгечи. Кайрылат. Ал боюнча биз териштирип, анын баарын карап, териштирип, анан тиешелүү корутундулар чыгарып, эгер биздин кызматкерлерден күнөө кетсе, биз тиешелүү жазасын берип атабыз. Эгерде күнөөсү жок болуп калса, кээ бир жарандар өздөрү айтып атат. Мен ачуулук менен келип айттым, анан кийин кайта мына азыркы күндө өзүм ойлонуп да келдим, тосмо арыз жазганга келдим деп кайта тосмо арыз жазып бергендер да бар. Эми алып келгенде бир жылына бир 700.000ден 800.000ге чейин жол эрежесин бузгандар катталды. Күнүнө бүгүнкү күндө бир 3000ге жакын, 3000ден ашуун, 3000ге жетпеш жакын ошо жол эрежесин бузгандар тасталат дагы, жана ошолорго атайын протоколдор түзүлөт. Ачык айтканда бир 20 жаштан бир 40 жашка чейинки курактын небелери да ушундай жол эрежесин бузушат. Жаңы методго өтүү боюнча бизге жардам катарында жаңы технологиялар керек бүгүнкү күндөчү. Эми азыр өзүңүздөр билип атасыздар, Казаком алкагында жана акылдуу шаар деген долбоорлор келип атат. Биз өз тараптан тиешелүү багытта биз өзүбүздүн дагы эмне керек бизге ошолордун баарын берип атабыз да. Анан биздин кызматкерлер жанагындай комиссиялардын составында, жана жумушчу топтун составында бар. Алар ошо биргеликте иштеп, мыйзамдарды өзгөртүү керек, кандай техникалар керек бизге деп ошону айтып багытта иштеп атабыз. Аппараттык комплекстер эгерде биздин могу перекресткалардын баарына коюлса, ойлойм, бул дагы бир чоң шартты түзүп берет. Мен ойлойм, айдоочулар ошолорго камераларга түшүп, жана айыппулдар төлөп 5-6 жол төлөгөндөн кийин анан ойлонот деп ойлойм. Кокуй анан бир жол эрежесин бузбай тынч гана айдайын депчи. Эң бир чоң бул ырчак, бул айып салуу да. Айыпты канчалык көп салып эметкенде анан ойлонот. Мен үйгө алып барышым керекти, айлыкты. Үй бүлөмө уротушум керекпи, же кечке ошо айыпты төлөй берем депчи. Төлөбөсө өз үчүн, анан кийин ал материал сот органы өтөт дагы, соттун чечими менен айдоочу бул убакытка определенный убакытча ажыратылат. Айдоочуларга кайрылат элем, жол эрежесин сактап, өзү дагы өзү алып бараткан жанында отурган жарандарды дагы үчүн жооптулар. Ойлойм, ар бир адамдын үйүндө үй бүлөсү күтүп атат. Тынч ынтымактуу, бириши түшүнүп, жол коопсуздукка башка кызматкерлерби, жөнөкөй айдоочу жарандарбы баарыбыз биргеликте ошо тыгыз мыйзамды сыйлап алып барсак, Кыргызстан мамлекети өсөт. Жана экономикасы дагы өсөт деген. Бүгүнкү күндө азыр заманбаптын талабы өкмөт жаңы жакшы шарттар коюп берет, ошону аткарабыз деп мен ойлойм, үмүттөнүм, мен ошого чакырам.